Алай районунда сел жүрдü. Бүгүн 3-май күнү саат 15:00 чамасында Ош облусунун Алай районунда кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырда кокту колоттордон келген суулардын кесепетинен Гүлчө, Корул жана Коңурдөбө айылдарында сел жүрдü. Алдын ала маалыматка ылайык, сел турак үйлөрдүн королоруна кирген, жарандар жабыркаган эмес. Ошондой эле Гүлчө айылы менен Корул айыл өкмөтүн байланыштырган көпүрөнү сел алып кеткен. Учурда жарандар айылдагы башка көпүрө менен каттап жатышат. Жеринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаранды коргонуу кызматтарынын өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай райондук бөлүмүнүн ыкчам тобу иш алып барууда. Ана ташты кара! Ишылса машина бляйымны. Ишиктер алып кетти. Ойнакты карасаң таштар кетти. Ол жакада калдык. Мына Тоғызбақ көпүрөсүн алып кетти. Мына көчөдөн бүкүлдөп.